Assalamu алейкум. Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер. Сиздер менен бир жаңылык менен бөлүшүп коюш керек болуп атат. Эгер жакында бүтүндөй кыргыз эли, кыргызстандыктар 20 000 киши болобу, 30 000 киши болобу, мүмкүн 50 000 киши чогулуп, өздөрүнүн конституциялык укугун пайдаланып, мыйзамдуу курултайга чогулабыз деп, өлкө жетекчилигине бүгүнкү суроолорубуз бар деп бир курултайга чогула турган болсо, жанагындай айга, күнгө, күндүн нуруна теңегендер эмес кошоматчылар. Чыныгы мекенчилер жалпы кыргыз эли чогулуп курултайга өлкө жетекчилигине суроо беребиз десе, бере турган болсо, эгер жакын арада Ташиев түштүккө барып, Бакиевдин жолун жолдоп, ошо жактан тополоң чыгарып, өлкөнү түндүк түштүккө бөлүп болсо дагы, кан төгүп болсо дагы бийликти сактап калып, же бийликти тартып алып, ошондой бир көздөп аткан максаттары тууралуу маалымат келди, урматтуу мекендештер. Мен айтып коеюн, эч бир бийлик бир да кыргыз жаранынын бир дагы тамчы канына татыбайт. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Күйөөм Базарбай уулу Асылбек ушул октябрь айынын аягында ооруп калды. Күйөөмдүн анализинин жыйынтыктары новорожденный порог сердца, 2 клапан жабыркаган деп чыкты. Күйөөм жакшы болуп кетишине сиздер да себепкер болуп калыңыздар. 10 сом, 5 сомдон болсо дагы жардамыңыздарды аябаңыздар. Туруп кетишине себепкер болуп калыңыздар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Күйөөмдүн ошол операциясы $8,000 деп айтышты. Ошол өзүбүздүн каражатыбыз жетишпей, сиздерден ушул кайрымдуулук кылышыңыздарды суранабыз. Күйөөм 28 жашта, жашпыз, 2 балабыз бар. Үй бүлөбүздөгү ошол күйөөмдү сактап калышка ар бириңиздер себепкер болуп калыңыздар. Биздин реквизит номерлер күйөөмдүн М-банкы Асылбек Б деп чыгат, 1887. Ал эми ошол Россия өлкөсүнөн кутурум дегендер Сбербанк Элдияр Б деп чыгат, 4600. Дагы да кайрымдуулук кылып кетишиңиздерди суранам, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүм чоң. Ассаламу алейкум. Кичине жардам берип коюңуздар, кайрымдуулук кылып сиздерден суранычы. Келинчегимди кыйналып, өз боюнда бар, ата-энем дагы оорук жанагым бар, азыр үйдө жалгыз каламын. Баардыгы мага таянып турган кезде азыр дагы да кайрымдуулук кетиңиздерди суранабыз. Урматтуу мекендештер, анан албетте мен түшүнүп атам, буга чейин канча деген УКМКнын жетекчилери кызматка келип кеткен. Канча деген ушул Куловдон баштаган Шамил Атаханов деген болгон, дагы канча Абдил Сегизбаев бар, Суталинов деген болгон, Опунбаев дегендер. Булар эми анча-мынча айрымдар анча-мынча элге жаман көрүнсө дагы бар эмес. Бирок эл аралап жүрөт. Өлкөдө жүрөт, тууган уругу менен катышып, эл менен катышып, жаман сөз укса дагы анча-мынча эл менен жүрөт да. Ал эми Ташиевде андай мүмкүнчүлүк болбойт. Кызматтан кеткен күндөн баштап, көчүгө ээрден кыйшайгандан баштап эл аралап баса албай калат, элге батпай калат. Бир гана жол бар, түптүз эле түрмө. Ошол себептен кан төгүп болсо дагы, акырына чейин кармашып болсо дагы, бийликте калып же бийликти сактап калып, мүмкүн бийликти тартып алам, элди түндүк түштүккө бөлөм, кан төгөм деген бир ою бар экендигине маалымат келди. Мекендештер, эч кандай провокация калтырбайбыз. Ташиев деле ош жалап атта, сүйүп күтүп аткансып, ошол жакта эле сүйүп аткансып, кучак жайып тосуп ала тургансып эле ошондой бир ою бар экени тууралуу мамлекеттик кызматта иштеген адамдардан бүгүн элге кайрылып айтып коюшун деген өтүнүч келтиришти да. Анан могул Ташиевдин торпедалары, УКМКнын облус башчылары, башкармалык дейлеген, шаар башчылары, УКМКнын район башчылары буга чейин канча жолу бийлик алмашты. Силердин рангтагы, силердин ичиндеги кызматкерлер көп эске алынчу эмес. Азыр силер жөнүндө аябай көп сөздөр болуп атат. Могул
өз ыктыяры менен, өз каалоосу менен мүлктөрүн мамлекетке өткөзүп берди дегендердин дагы далай тарыхы, таржымакалы чыгат. Ушундай мекендештер. Баарыңарга ийгилик. Дагы бир жолу айтып коеюн. Ошон үчүн жанагы торпедалары Ташиевдин нарынан бери болуп тургула. Кылмыштуу буйруктарды аткаргандан алыс болуп. Эмнеге мен айтып атам? Ташиев башка УКМКнын экс жетекчилериндей болуп мындай эл аралап баса албай калат. Эмнеге элге батпай калат? Себеби көптөгөн колун чыканагына чейин эмес, өзүнүн кокосуна чейин канга малынып таза иштеп аткан бизнесмендердин дагы, карапайым элдин дагы канын ичип бизнесин тартып алып, өлкөнүн кызыкчылыгына каршы, бүтүндүгүнө каршы далай чечимдерди кабыл алып, ушундай бир мыйзамсыз иштерге бир нече ирет баргандыгына байланыштуу кыргыз элинин арасында Ташиевдин орду жок болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен кан төгүп болсо дагы мен элди бөлүп жарып түндүк түштүк болсо дагы Кореядай кылып, может түндүк Корея, түштүк Кореядай кылып бөлүп жиберем деген бир арам ою бар чыгар. Ошон үчүн мен ал жакка да эскертип коеюн. Эч кандай бийлик бир да кыргыз жаранынын бир дагы тамчы канына татыбайт. Урматтуу мекендештер, жалпысынан алганда бүгүнкү бийлик эки дос биздин мамлекеттин элдин байлыктарын, кен байлыктарыбызды, жер байлыктарыбызды Кытайга соодалап, элибизди чөгөлөтүп, тарыхыбызды, маданиятыбыздан бери талкалап атканынан баарыңар кабардар болуп калдыңар. Көзүңөр жетип калды. Булардын канчалык деңгээлде мындай бир диверсанттык, өлкөгө чыккынчылык кадамдар жасап атканын. Ошон үчүн тез аранын ичинде бүтүндөй жалпы журт чечкиндүү кадамдарга барбасак, биз мүмкүн бир Кытайдын автономдуу бир өлкөсүнө да айланып калабызбы? Ушундай урматтуу мекендештер, көптөгөн суроолор бар жарандардын бийликке бере турган. Ошон үчүн өзүнүн Конституцияда көрсөтүлгөн укугун пайдаланып, чогулуп, эмнеге карыз өсүп кетти, эмнеге дагы эле миллиардтан карыздарды алып атасыңар, эмнеге алтындарды уурдалып атат, эмнеге башка өлкөлөр менен биздин өлкөнүн ортосундагы расмий цифралар дал келбей атат, алтындын алып саткандыгы боюнча, эмнеге миллиондогон, миллиардтаган долларлар айырма чыгып атат, көптөгөн суроо бар. Эмнеге Акылбек Жапаров жоопкерчиликке тартылбайт? Ошон үчүн урматтуу мекендештер, жакын арада дагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Баарыңарга ийгилик. Бекем бололу. Бириксек сөзсүз жеңебиз. Жеңе турган күнүбүз күн сайын жакындап келатат.